Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдире туктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдире туктуруусу, студиядан Айзира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда пандемия шартында акча кредит секторундагы абал, экономиканын активдешине Улуттук банк өз тарабынан кандай иштерди алып барды, бизнести колдоо максатында банктарга жана финансы кредиттик уюмдарына койгон талаптар туурасында айтып беребиз. Биз менен бирге калыңыздар. Учурда Кыргызстанда финансы системасы туруктуу, карантиндин шартында банк системасы калкка кызмат көрсөтүүнү үзгүлтүккө учураткан жок. Ковид пандемия убагында карантин болгондо бул жалпы Кыргыз Республикасынын экономикасына өзүнүн таасирин тийгизди. Бу жерде финансовый сектор деле мындай пострадать этти да. 2 айдай карантиндин ичинде банковский системада 15 000 киши иштесе, ошо 2 айдын ичинде передвиженияларга чектөөлөр киргизилгенге карата банковский система жарымы эле иштеди да. 7 000 адам күн сайын жумушка чыгып, анан биздин калкыбызга жана банковский услугаларды берип атты да. Ошо банковский системанын кызматкерлери карантинге карабай, ошо пенсия, пособие жана денежный переводдордун баарын калкка жеткизүү үчүн иштеп жатышты да. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов ошол эле учурда Борбордук банк коммерциялык банктарга насыяны реструктуризациялоо боюнча сунуш келтиргенин эске алып, 3 ай бул чектөө эмес экенин, айрым банктар кардарларынын насыясын бир нече айларга реструктуризациялап жатканын кошумчалады. Өзүңөр билгендей, Улуттук банк кризис башталганда эле өзүнүн рекомендациясын банктарга берген. Ана кредит төлөм боюнча 3 айга жок дегенде 3 айга деп реструктуризация мөөнөтүн бериш керек депчи. Бүгүнкү күнү жалпы реструктуризация болгон кредиттер 67 миллиард сом түздү да. Бул эми жалпы кредиттердин санына карасак, бүгүнкү күнү 153 миллиард кредиттер бар да. Ошондо почти жарымына жетип калды да. Бирок эми бул процесс жаңыдан күчөй баштатат. Эмне үчүн дегенде, ана движенияга чектөөлөр болгондо көп жарандар банкка бара албай, ошондуктан WhatsApp аркылуу, телефон аркылуу же электронный почта аркылуу банктар менен сүйлөшүп жаткан да. Бирок бүгүнкү күнү уже мындай чектөөлөр алынгандан кийин көбүрөөк арыздар түшүп туруп, банктар карадуу да. Бирок жана Улуттук банктын сунуштаган рекомендацияны 3 айдан кем эмес дегени, бул эмнени билдиртет? Бул 3 ай деген чектөө эмес да. Бул 3 ай минимум деген түшүнсө болот да. Көп банктар жарым жыл, 1 жылга чейин реструктуризация берип эметип атат да. Бу жерде көп кишилердин суроолору пайда болуп атат да. Эмне үчүн биз пайызды жана процентти төлөш керекпиз депчи. Бирок бу жерден туура түшүнүш керек да, жана финансовый системабыз, банктар бул жана финансылык ортомчу болуп эсептелет да. Бул биздин жарандардан алган депозиттерди акча процент төлөйт да. Элден алган акчаны. Ошол эле акчаны өзүнүн процентинин үстүнө кошуп туруп кредит катары берет да. Бул эми дүйнө жүзүндө ар бир мамлекетте ушундай эле акыбалда да. Ошондуктан бул процентти төлөбөш деген эч кандай болбой атат да. Ошондуктан 3 айга минимумга проценттин акчасын төлөөсүн чектөө киргизилген. 3 айга жок дегенде основной суммасында төлөбөсүн деген жеңилдетүү сунуштар берилген. Банктар азыр иштеп атат. Мен айтып кеткендей 67 миллиард сомго уже реструктуризация болду да. Ошол эле учурда ковид пандемиясынан жапа чеккен ишкерлерди колдоо үчүн Улуттук банк коммерциялык банктар менен микрофинанс уюмдарына жалпысы 2 миллиард сом сунуштаган. Бул каражат Улуттук банктын талабы боюнча кардарларга 10-14% ашпаган чек менен берилиши керек. Бизнести жаңыдан өндүрүү, жаңы башта бул каражат керек да. Ошондуктан биз өкмөт менен да талкуулап, анан президенттин да тапшырмасы бар да. Ушу кантип жардам беребиз депчи. Биз уже 2 жумада
ушу ковид пандемиядан пострадать эткен кардарларга 10%-тан оборотный капитал толтурууга деген улуттук банк аукцион өткөзүп 800 миллион сом бердик да. Мындан тышкары жана микрофинансовый секторго жардам берелик деп 260 миллион сом бердик да. Бирок бу жерден жана кредит алам дегенде биз чектөө киргизген жокпуз да. Мына оборотный капитал керек деген бизнестердин баары ошол катарга кирет да. Буюрса эмки жумада да, анан аркы жумаларда да бир ушундай кредитный аукциондорду уюштуруп бул акчаны жеткизебиз да. Бул жана в основном строительство, анан жана ресторан, кафелер, ошолор жана оборотный капитал керектүүлөр ошолор алышат да. Мындан тышкары жана микрофинансовый сектор бүгүнкү күнү көп жарандарыбыз мындай соода саттыкта иштейт да. Ошолор көбүнчөсү жана микрофинансовый компаниялардан же микрофинансовый банктардан кредит алышат да. Ошондуктан биз атайын программа иштеп чыгып туруп жана пайызы 14%-тан ашпасын деген талап коюп туруп ошондой акчаларды сунуштап атабыз да. 260 миллион ушу микрофинансовый компаниялар алып, максималдуу 14% берүүгө мажбур болуш. Ошол эле учурда кайра иштетүүчүлөр менен айылдык ишкерлерди колдоо үчүн Улуттук банк гарантиялык фонддун капиталын дагы 1 миллиард сомго көбөйтүү чечимин өкмөт менен биргеликте кабыл алды деп кошумчалады Толкунбек Абдыгулов. Региондордо залог боюнча көп маселелер туулуп атат да. Потому что залогу жетпейт эметип. Ошондуктан президент өзүнүн тапшырмасын бергенде Улуттук банк жана гарантийный фонддун капиталын 1 миллиард сомго көбөйтүүгө аракеттерди жазып атабыз да. Бул аракетибиз уже почти бүттү. Ушу миллиард сом уже уставной капитал гарантийный фондуна киргизилди. Бул акчалардын баары көбүнчөсү региондорго кетет да. Ошо региондорго залог жетпеген кредит алам деген биздин жарандарыбызга ушу 20-30% гарантия алып туруп ошо кредит алышат. Сиздер жогоруда Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айткандарын уктуңуздар. Эске салсак, май айынын соңунда Улуттук банк башкармалыгы эсептик чен өлчөмдү 5% деңгээлинде сактап калган. Ага таасир эткен негизги факторлор COVID-19 пандемиясынын тышкы жана ички экономикалык кесепеттери, мунайга болгон дүйнөлүк баа, вируска каршы күрөшүү чараларынан улам инфляциянын жогорулашына байланыштуу болгон. Ошол эле учурда эмгек мигранттарынын акча которуулары да 19%га кыскарган. Деген менен пандемиянын шартында акча кредит секторунда абал олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон эмес, кредит портфелинин жана депозиттин базасынын өсүшү уланууда. Урматтуу угармандар, ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.